Тамагыңыздар даамдуу болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Мына эртең менен эрте туруп ушундай жеңил салаттарды жасап жеңиңиздер, анткени пайдалуу салаттар пайдалуу бизге. Ал эми биздин болсо программабызга келип калган алгачкы коногубуз менен тааныштырабыз. Болгондо дагы Ордолу Ош шаарынан келген белгилүү обончу жана аткаруучу агабыз Түмөнбай Колдошов. Саламатсызбы? Кутман таң. Бирге болсун, кош келдиңиз студиябызга. Шак болгула. Бүгүн эртең мененки таңды сиздердин телевидение менен чогуу тосуп атканыма сиздер менен мен аябай кубанычтамын. Жалпы теле көрүүчүлөргө да кутман таң каалайм. Биз дагы кубанычтабыз. Түмөнбайга мондай суроо, баягы адаттар тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы бизчи? Анан адаттар тууралуу сүйлөшкөндө эле эртең менен эрте туруу деген бул адам баласы үчүн аябай эле чоң тийиш эмгек талап калат эмеспи? Анан сиздин ушул эртең менен эрте туруу адатыңыз барбы? Бар, бирок шартка жараша өзгөрүп турат адаттар. Сиздер жогору жакта айтып атпайсыздарбы? Бир нерсени көп кайталаганда депчи. Адатка айландырыш үчүн бир нерсени жаккан нерсени, балким жакпаган нерсени 60 жолу жасоо бул адатка айландырат экен. Бул ошондой да укканбыз. Эртең менен туруу адамдын эркин сынайт. Себеби жумушка барганга мажбур болсоң турасың, же зарлычылык болсо турасың да. Жок болсо турбай жата бересиң. Анда жата бересиң. Бирок мен таң калам, күн аркан бою көтөрүлгөнгө чейин жата бергендерге, менде андай эмес нерсе жок. Эртең менен адатка айланып калган, бул уйку кангандан кийин жатууга мүмкүн эмес да, туруш керек. Жакшы, демек сиз эрте тургандардын катарындасыз, э? Эрте турам. Жакшы. Сизди Ордолу биздин экинчи борбор болгон Ош шаарыбыздан келди деп айттык. Ал жакта жаңылык, эмне жаңылык бар? Кандай? Ошто эмне жаңылык? Ошто тынчтык. Азыр жаз келди. Баягы эртең менен эрте турган эркектин бир ырыскысы артык, эрте турган аялдын бир иши артык деген макал бар. Баракелде. Ош шаарында, жалпы эле Кыргызстанда бүгүн жаз келип, эрте эгин эгүүгө дыйкандарыбыз камданып аткан мезгил, ар ким өзүнө байланыштуу, өзүнө тиешелүү иштерди, иш-аракеттерди жасап атат. Обончулар эртең менен туруп, обон жазганга ашыгып атабыз. Эң сонун. Баягы көпчүлүк кыргыздар эми баардык эле адамдар ушул жаз айында эрте менен эрте туруп, же болбосо ушул жазгы талай иштери, же болбосо ушул эшик алдындагы майда чүйдө иштерди кылып калат эмеспизби? Анан сиз ушул көчө тектиңизби, жазгы жумуштардын кайсысын аткардыңыз? Мен дагы жер үйдө турам. Өзүмө чакан, огородум бар. Бул өткөн жылы көчө теккенбиз. Быйыл дагы 2 көчөт отургузушум керек болчу. Бишкекке келип калдым, концертимди өткөрүп барсам, анан отургузганга жетишем го деп ойлоп атам. Жакшы, эми Бишкекке келүүңүздүн себебин сурасак да, борборго кандай иш менен келдиңиз? Концерт менен келдим деп калдыңыз. Бишкекке илимий иштер менен келчүбүз, маданий иштер менен келчүбүз. Бул сапар концертке өткөрүү боюнча келдим. Өзүңүздүн жеке концертиңизди берүү боюнча, 30 мартта Кудай буйрса бир жумадан кийин Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрында Сезимдеги аккордтор деген жеке концертимди тартып алайм. Бул концерт Ошто дагы болуп өттү, жок, эми болот. Эми болот. Биринчи Бишкекте, андан кийин 6-7 апрелде Ошто болот, Кудай буйрса. Жакшы. Эмне үчүн мындай ат менен чыгып атасыз? Сезимдеги аккордтор. Сезимдеги аккордтор деген бул атайындай концерттин атын өзгөчөрөөк коюп. Өзгөчө коюлуп тур өзү негизи. Мен өз кесибим боюнча филологмун, анан кийин жөн эле Түмөнбай сизге ыр сунат, Түмөнбай сизге ыр букет сунат дегенден көрө, мындай бир же болбосо музыкага байланыштуу, музыка бул менин жашоом деген бир дайымкы колдонуучу нерселерден качып, атай сезимдеги аккордтор деп койдук. Жөн эле сезимдеги ыр эмес, сезимдеги аккорд. Деп аккорд коелу деп атабыз. Эң сонун. Эми агай, сиздин обондоруңуз элдин жүрөгүнөн түнөк тапты, көпчүлүккө багы жакты дегендей. Анан ушул элге жаккан обондор кантип чыгат? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Билбейм, көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алыш үчүн обондорду кантип жаратыш керек? Аны айтуу кыйын. Бизде жакшы сөз бар, акылдуу адамдардын сөзү бардыгын убакыт көрсөтөт деген. Эч качан ырыңдын хит болуп элге жугумдуу болуп кетишин билбейсиң. Билсең анда аны эч кимге бербей өзүң ырдабайт белек, андай болбойт да. Ошон үчүн дайым баягы ыр жазып атканда кыйналабыз. Кандай болот экен, эл кандай кабыл алат экен. Ал эми элдин табитинин бузулушуна дагы, элдин табитинин оңолушуна дагы биз маданият ишмерлери милдеттүүбүз, жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Ооба. Бүгүн эми
алтын доор өтүп кетти деп ойлойм. 80-70, 80, 90 жылдарга чейинки Рыспай, Асанкалы, Төгөнбайдын учурларында кандай гана кереметтер жазылды. Эгемендүүлүк жылдарында бизде мындай адабиятта, маданиятта бардык тармактарда кризистик абал болду. Ошол нерседен балким бүгүн да биз чыга элекпиз да. Балким. Элдин музыка болгон табитин ырчылар бузуп алдык. Эми кайра Жөнгө салыш керек. Жөнгө салуу дагы биздин мойнубуздагы милдет. Эң жакшы. Анда келиңиз, биздин көрүүчүлөр дагы ырдатса болот эле деп, сиздин колуңузда аккордеонду көргөндө. Мен жаздын алгачкы айында турабыз, ошон үчүн жаздагы сагынуу деген ырды ырдап берсем, балким туура болот деп ойлойм. Улукбек Омакеевдин сөзүнө жазылган ыр. Жаз кандай косуң, кандай сулуусуң, махабаттын бүтпөс ырысын. Каалайм жазда булбул сүйүнүп, даңазалап сайрап турусун. Каалайм жазда булбул сүйүнүп, даңазалап сайрап турусун. Жамгыр күнүм болуп тете кылымга, күткөн элем жадың быйылдам. Коюнума куюлсаң куюл, от сезимге жаба куюлба. Коюнума куюлсаң куюл, от сезимге жаба куюлба. Жарығым, туңгуюкка сен жок кабылдым, сени көздөй келет агылгым. Жалгыз жүргөн мындай жаз демес, чогуу жүргөн жазды сагындым. Жалгыз жүргөн мындай жаз демес, бирге жүргөн жазды сагындым. Эркем, сен бардагы жазды сагындым. Эң сонун. Баракелде. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз ооба. Биздин көрүүчүлөр да экран алдында жакшы бир кол чабуулар менен алкап отурса керек. Түмөнбай агай, кандай сөздөргө көбүнчө он жазылат? Кимдин сөздөрүнө тандайсызбы акындарды? Акындарды тандап ыр жазуу, акындарды тандап окууну мен баарына эле сунуштайм. Жана бул адатка айланган нерсе. Ирге албасаң көп, саман менен топон аралаш. Ошон үчүн бардык эле ырга оон жазыла бербейт. Же болбосо поэзиянын талабы боюнча бардык эле ырга оон жазылышы шарт эмес. Кээ бир ырларга, кээ бир акындардын бүтүндөй ырына оон чыкпай калган учурлар бар да. Ал үчүн аны күнөөлөштүн зарылчылыгы жок. Ал эми бизде кыргыз поэзиясында оонду ырды деле ыр, жөн эле ырды дагы ыр эле дей беребиз. Орустарда ал бөлүнгөн. Песняга басым жасашат да. Бизде песенник акындардан бул Кыялбек Урманбетовду айтсак болот. Дайым оонду ырларга текст жазат. Ал эми оончулар дагы бөлүнөт деп айта албайм. Дасыккан күчтүү оончулар оон жазып алган текст излешет же акындарга буйрутма берет. Мен андай дасыккан оончу болбогондума байланыштуу. Мен качан жакшы текст тапканда аны жаттайм, ал жүрөгүмө сиңип, ал нерсе мындай жүрөккө орун очого алып, анан кийин ал тексттердин илхому менен оон чыгып кетет. Демек өзүңүздү дасыккан оончумун деп айтпайсызбы? Жок, ал андай мен Качан айтса болбой калбайбындачы. Өзүмдү өзүм оончу деп айтканга деле болбойт. Аны эл баа берип же болбосо кандайдыр бир баага татыктуу болгонуңда аны айтышым мүмкүн да. Анан эми өзүңдү өзүң эле мен мындаймын дей бергенде анда чыгармачылык болбой калат. Сиз өзүңүз баягы жогорку окуу жайда дагы сабак берет экенсиз, мугалим, филологмун дедиңиз.
Анан сиз бир эле учурда ошол иштеп атып, кайсы учурда оон жазасыз көбүнчө? Эми анан убакыты жок. Мен бүгүн Ош мамлекеттик университетинде проректор болуп иштеймин. Кыргыз адабият кафедрасында доцентмин, сабак берем. Мен качан айттым го, текст тапканымда, ал жумуштан кийин мурда эртең менен эрте туруп эл тура электе кыйкырып ырдап, үнүмдү ачып, оон жазып, же болбосо кечинде отуруп алып эл уктап аткан мезгилде ушул коңшулар дубалды дүкүлдөп турчу. Негизи агай, биздин белгилүү агайыбыз Төлөбек Казаков агайыбыз дагы айткан кептери бар да, мисалы бир башыңдан өткөн бир чоң окуяга сонун ал дагы башынан өткөн окуяларын айтып келген эмеспи, сизде да ошондой болобу? Ошол окуяга таасирленип же бирөөнүн окуясына таасирленип же өзүңүздүн башыңыздан өткөн нерсеге ар түрдүү үч жактама баа бериш керек. Биринчи өзүңдүн башыңан өткөн, экинчи бирөөнүн башынан өткөн. Анан бирөөнүн окуясын акын жазса, акындын берген окуясынан таасирленип жазышың мүмкүн. Менде мындай учур болуп калды. Алым Токтомушевден бара алган жокмун деген ырына оон жаздым. Ал оон жаза электен мурда акынды мен журналист катары, котормочу катары таанып жүрсөм, Алым Токтомушевдин жеке турмушу жөнүндө, ал кишинин сүйүүсү жөнүндө уккандан кийин өзүнөн өзү оон жазуу аябай жеңил болду да. Анан оон жакшы чыкты. Ошолорду уксак кандай дейсиз? Болот. Алым Токтомушевдин сөзүнө жазылган бара алган жокмун деген ыр. Турган туштан, сен туулган кыштан, тулпарлар туйлап, туйгундар учкан, жалгыз бир кезден жарк этти эске, жагуучун күндөр жадымдан чыккан, барайын дедим, бара алган жокмун, карарган деңиз, агарган толкун, барайын дедим, бара алган жокмун. Тунарган жактын турамын карап, туш-туштан шолкун шоладай жанап, бир мезгил келет жамгырдай төгүп, бир мезгил кетет шамалдай сабап. Бул дүйнө ушундай жаралган досум, карарган деңиз, агарган толкун, бул дүйнө ушундай жаралган досум. Шамалбы карбын өкүнбөй мечбир, кезинде жады, кезинде кетти. Тек кана дүйнөм жазындай болгон, кумарлуу кездер көзүмдөн өттү. Сенин да билем тизмеңде жокмун, карарган деңиз, агарган толкун. Сенин да билем тизмеңде жокмун, сенин да билем тизмеңде жокмун. Барайын дедим, бара алган жокмун, бул дүйнө ушундай жаралган досум. Карарган деңиз, агарган толкун.
керемет. Баракалла. Эң күчтүү сөздөр, анан ага төп келген обон бар болуңузга ыраазычылык билдиребиз. Ошол жакында боло турчу концертке чакырып, жалпы элге кайрылсаңыз болот. Рахмат. Биринчи кезекте ушул сиздер эфириңиздерге чакырганыңыздар үчүн жалпы эмгек жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ал эми жалпы телекөрүүчүлөргө мындагы үй бүлөсүнө аманчылык, жакшылык каалайбыз. Мына жуманын аягында 6-күнү кечинде сезимдеги аккорддор аттуу концертиме келиңиздер, келип эс алыңыздар, көрүңүздөр, кол чабыңыздар, колдоңуздар. Жакпай калса сындаңыздар. Ооба, рахат алып кетиңиздер. Жандуу үндөн, аккордеондун үнүнөн бар болуңуз ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, концертиңиз жакшы бир аншлаг менен өтсүн, Сиздерди чакырам, келиңиздер. Рахмат. Мына ушундай нотада биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү улантабыз.